Арбаңыздар дактуу армандар, барыңыздарга ысык салам айтам. Сырмаек программасына жолугушуп атканыбызга кубанычтабыз. Анда эмесе биз менен биргеликте болуңуз. Кутман кеч, аталар, апалар, эже карындаш, ага инилер, бардык бизди угуп жаткан ушул Кыргызстанда мекендештерибиз, замандаштарыбыз жана чет жакта угуп жаткан дүйнөнүн булуң бурчундагы Окей радиосунун көрөрмандарына жана бизди тыңдап эртеден кечке чейин чогулуп аткандарга дагы салам айталы. Кызматта Канат Алмамбетов, ал эми бүгүн болсо бизде бактылуу жубайлар десем дагы жарашат. Бүгүн ырчы Мелис Элебесов жана колуктусу Зарина Элебесова бүгүн бизде конокто. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Маанай жакшы. Жакшы. Анан бүгүн мен ушундай жубайларды үй бөлөк Окей радиосуна чакырып отурам. Бүгүн дагы сүйлөшө турган сөзүбүз, айта турган кебибиз бар. Анан сиз дагы кошулсаңыз болот. Ал үчүн түз байланышка чыгыңыз. 0312 91 19 19 сандарынан келиңиз. Ал эми WhatsApp'тан болсо 0705 53 16 64 сандарына жаза аласыз, сурооңузду бере аласыз. Биз менен чогуу биргеликте болуңуздар. Мен ойлойм бүгүнкү биздин маегибиз ошол жубайлардын ошол мамилесинде аз да болсо бир жакшы кеңешибиз менен эсте калабыз го деп. Анда баштайлы. Мелис Элебесов дегенде эле балыкчынын кулуну, балыкчынын тургуну деп билебиз. Анан кийин Мелис анда санда шаарга келип калганда бизге конокко келип калчу элең. Азыр болсо шаарга да келиптирсиңер, э? Себебин билсек болобу? Эми себеби ушул эң эле биринчи көздөгөн максатыбыз ошол чыгармачылыкка ошо байланыштуу болуп атат. Себеп дегенде мен музыкалык окуу жайды бүтүп анан үйлөнүп ошо баягы элдин кызматында жүргөндөн бери ошо 10 жылдын жүзү болуп кетиптир. 10 жыл болду чыгарма. 10 жыл бою ошол биздин Балыкчы шаарында болгон чоң баягы чоң масштабтуу майрамдарында кызмат кылып, маданият үйүндө, балдар музыкалык мектебинде кызмат кылып турабыз. Жакшы. Анан эми баягы чыгармачылык негизи бул өзү чексиз экен да, чек жок экен да. Анан чыгармачылык сөзсүз түрдө чыгармачыл адам болгондон кийин кеңейтиш керек экен. Өзүм да ушул ата энемдин жолун жолдойн деп анан шаарга аябай тыгыз байланышта болуш керек экен да чыгармачыл адам. Анан бат-баттан барып келе бербейин деп анан ошого карап. Анын үстүнө бензин да кымбаттап кетти да. Ооба. Бензин да. Тиги балыкчыда эжем турат. Анан өткөндө сүйлөшүп калсак, ошо көрүнүктүү эле мырчылардан Мелис Элебесов эле калды го деп атты элем. Андан да кур калышкан турбайбы, э? Ооба, бар эле. Же барып турабызбы? Барып турабыз да. Жакшы. Ошондойбу, Зарина? Мелис айтканына кошуласыңбы же кайчы пикир барбы? Ооба, ушу Мелистин чыгармачылыгына байланыштуу бияка келип калдык. Себеби телевидение, радиого келгенде көбүнчөсү жолдо жүрүп калдык да. Жумуш, радио, телевидение жолдо болуп анан кыйналып калат экен. Кыйналып калат экен. Анан кандай, балдарды мектепке берип отурукташып алдыңар да? Ооба, балдарды 3 номер 3 орто мектебине бердик. Улуу балабыз 3 класска, андан кийинки кызыбыз 1 класска кирди. Бат эле көнүп кетишти. Биз кичине улуу балабыз кичине жошураак болгонуна байланыштуу кичине кыйналат го деп ойлодук да чындыгында. Анан жок, негидир бат көнүп кетти да. Жошураак болгондо кимди тартып калган? Мелистиби же Заринаныбы? Мен улум эме да. Канат байке. Мен кичинекей кезде аябай эрк өскөм да. Анан өзүмдө эле мүнөзүмдө ушундаймын да мен мындай. Аябай жумшакмын да менчи. Анан бирок ошого жараша ошончолук жумшакмын. Бирок ошончолук баягы жаман кыялым да бар да. Айтылып коет го, мурдун учунда эле турбайбы? Бала кездеги кыялдар дегендейби? Анан бала кезде да ошондой болчумун да. Баягы өткөлгүраак деп коет го. Баягы переходный возраст деп. Азырда ойлосом ошол мага аябай кеч келиптир да. 8-9 класста эле мен классташтарым жүрүү тияка бияка деп эле көп жүрчү. Баягы өткөлгүраак эрте алган окшойт да. Мага ошо кечирээк келгендиктен мен баягы өткөлгүраак кечирээк келди да. Анан ошо кичинекей кезде эле бирдеме болсо эле бирөө катуураак айтып койсо эле же бир шылдыңдап баягы мен жакка көбүрөөк бирдеме айтып койсо эле ыйлабайып ошондой болчумун да. Анан балам точ ошондой да, 100%. Анан ошондон коркуп эле ыйлабайбы деп эле коркуп эле ушинтаттык эле. Анан Зарина айткандай ырасы көнүп кетти да. Ушул жерден эми темирди ысыгына чап дейт. Дагы кайсы мүнөз балаңдан көрөсүз?
кайсы мүнөздү мисалы балдардан мынтип көрүп бул мага окшош экен же Зарина мага окшош экен деп калабыз го, ошондой дагы барбы? Мисалы жакшы жагын айта турган болсокчу, мисалы кайсы нерсени үйрөнүп алды? Уулум менден Мисалы чыгармачылыкта балким же ырдап калабы же ооба мурун баягы кичинекей кезинде баягы кара ожорго бийик жаңжып атканда аябай бийлеп кызыгып эме болчу. Анан менден эмне алды десем болот, ошо футбол ойногонду аябай жакшы көрөт. Футболго жакын себеби мен өзүм дагы атам дагы футболго кызыкчу. Кичинекей кезинде да 12-1ге чейин күтүп, ал кезде азыркыдай YouTube, интернетте баардык жерден көрүп алган жок да, күтүп көрчүбүз да. Ырларыңды дагы заңкылдап балдарыңыз ууп калган. Ырларды дагы баарын ырдайт элем да мен. Ооба, ырларды дагы ырдайт. Жакшы, урматтуу армандар, анан бүгүн дагы ошол жубайлардан бизге келген төрүбүздөн орун алган мындай бир жакшы бир пайдалуу нерсени алып калалы деген ниетте мына бүгүн дагы эфир кылып отурабыз. Анан сиз дагы кошулсаңыз болот. Анда биз уланта берели. Эми мындай да эми баягы үй-бүлөдө баардыгы жакшы болбойт. Анан чыгармачылыкта мынтип айтат эмеспи? Ар бир эркектин аркасында күчтүү аял турат деген бир сөз бар да. Жакшы жана күчтүү ой да бул. Анан бүгүн Заринадан көбүрөөк сурайын деп атам. Анткени чыгармачылыкта ошол чынында эле көйнөгүн үтүктөп, баардыгын зыңкыйтып, убагында кечиктирбей турган бул сөзсүз түрдө жубайлар. Анан бүгүнкү күндө ошол чыгармачылыкка канчалык деңгээлде сен Мелисти колдойсуң? Эми Мелистин чыгармачылыгын толугу менен колдойм. Мурун жаңы үйлөнгөндө чындыгында түшүнчү эмесмин да. Моюн калыш керек деп кой. Жаңы үйлөнгөндө биз шаардан эле балыкчыга 1-2 айга эле барып эле анан калып калдык да. Анан ошол боюнча эле Мелис экөөбүз үйлөнүп калдык. Анан менде деген майрамда майрамдаш керек деген калыптанып калган. Ошондой бар болчу да. Андан кийин эле үйлөнгөндөн майрамдарда жок дегенде жаңы жылда. Бүт эле майрамдарда жок, жалгыз эле калам. Ошол учурда аябай туталанып, көнө албай жүрдүм. Анан кийинчерээк көнүп кеттик. Наоборот, азыр деген тескерисинче ыр жаздырт, болбойсуңбу, качан клип тарттырт, тиги кыз менен ырдабайсыңбы дуэт, бул кызды чакырбайсыңбы деп наоборот түрткү берип турам да. Башында чындыгында түшүнбөй ошол түшүнбөстүктү кантип жеңдиңиз? Мисалы түшүнбөгөндө эми жөн туруп эле бир ойлонуп калып эле акырындык менен болгон жок да. Ошондо мындай кандай түшүнүк келди? Кандай болуп мындай чыгармачылык менен колдошум керек экен деген ой пайда болду? Ал деген кандай болуп калды? Апаман улам билинип болуш керек. Мелис айткандай, атам менен апам, кайненем менен кайнатам чыгармачылыкта жүргөн адамдар да, экөө чогуу жүрөт дайым. Анан акыл кеңешин апам көп айтты да. Мондай болот, мондай болот. Барчу жерлерге Мелис экөөбүздү чогуу жиберет, барып келгин, көргүн деп. Анан концерт, гастролдорго чогуу барып жүрдүк. Анан чындыгында эле бул ырчылардын жашоосу оңой, жеңил, жыргал деген менен ошол жанакы көшөгөн артында эмне деген кыйынчылыктар турган мен өз көзүм менен көрүп, анан ошондон кийин эле мен ошондой ойго келдим окшойт. Анын үстүнө апам да көп кеп кеңешин берди, түшүндүрдү мондай деп. Андан кийин эле ошол боюнча эле себеби деген Мелис эми ушул кандай десем бир этап менен кеткенден кийин, ушул жолго түшкөндөн кийин андан ары уже улантыш керек деген ой келди да. Токтотконго болбойт. Эгер ушунчалык таланты болсо эмнеге колдобош керек? Наоборот, колдоп ушинтиш керек деп эле ойго келдим. Анан эми баягы чыгармачылыкта өзгөчө балдар. Не чыгармачылык болбосо деле негизи көп иштеген адамдардын балдары көп учурда айтат да. Качан биз менен убакыт өткөрөсүңөр же чогуу ойнойлу. Ушундай учурлар да кездешет да. Ооба. Сөз түрдө. Бизде деле болот ошондой. Көп жерде деле чогуу кетип калса, качан келесиңер? Кайта кеттиңерби? Ал жагда бар деп. Чындыгында ошо балдар менен убакыт азыраак болуп калат экен, бирок биз аракет кылабыз да. Балдар менен көбүрөөк убакыт өткөргөнгө. Анан коркпойсуңарбы ошол учурда өткөрүбүз? Мына балдардын чоңоюп келаткан учурунда убактысын жогоо берип, алар менен иштешип, аларга мындай ошол инвестиция кылып дегендей. Жок, эми биздин азыр оюмча чогуу эле көп балдар менен көбүрөөк. Мурункуга салыштырмалуу же дайыма эле ошондой болчу беле? Азыр негизи деген эки жакты тең бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз да.
себеби бирөөсүн таштап койсоң экинчи жагың калып калат экен. Себеби балдар менен көбүрөөк болуп калсаң, мисалы бүгүн азыр жок мен барбайм радиого, балдардын жанында болушум керек десем, Мелистин чыгармачылыгы кичине артка өзүм тарткандай болуп калам да. Балдарды болсо тайнесине тапшырып, азыр 1 саатта келип калабыз. Тайнеси бул жакта. Тайнеси бул жакта. Кайын журтка жакындаган турбайбы? Кыйын журт. Кыйын журткабы, Кыйын журт. Жакшы. Анан азыр болсо Мелис бир комузду көтөрө келиптирсиң, анан комуз менен бир ырдап бербейсиңби? Сиздер үчүн. Кеттик. Анан бизди болсо Facebook'тан көрүп аткандарга дагы салам айталы, урматтуу угарман. Эгерде сиз бизди Facebook'тан азыр онлайн көрөм десеңиз, угуу эле Тим болбостон, анда радио ке деп жазсаңыз эле бизди Facebook'тан азыр таба аласыз. Түз эфир жүрүп атат. Анда сиздер үчүн эми үй бүлөлүк радио болуп аткандан кийин, үй бүлөбүз менен келип аткандан кийин үй бүлө жөнүндө ырдап берели. Үй бүлөгө байланыштуу дегеним да. Зарина да чогурдап берет да ошондо. Анча-мынча кошулат. Колдоп туралы жок деген да. Сөзүн жазган Байдылда Сарногоев атабыздыкы. 60 кадыровдун бактылуу болуп жашайлы деген. Келиңиздер. Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Гүл болсоң күндө жыттайын, күлкүңдөн башка укпайын. Жайды бир жайлап айдайлап эй, жаныңдан алыс чыкпайын. Жайды бир жайлап айдайлап ой, жаныңдан алыс, жалыңдан алыс чыкпайын. Sen менен бирге бир өтсүн, сен мага сүйүмүрөксүң. Кай жерде жүрсөк бир каксың эй, кагышы эки жүрөктүн. Кай жерде жүрсөк бир каксың эй, кагышы эки жүрөксүн. Махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Бактылуу болуп жашайын. Баракелде. Чоң рахмат. Рахмат. Албетте, ар бир үй бүлө бактылуу болуп жашагысы келет экен. Бирок ошол бакытка дагы туңгуюкка да кеп деген бул өзүбүз экенбиз да. Ар бир үй бүлөдө мени сүйсүн, мени колдосун, мен үйдө мен деген сөздөр көбүрөөк айтылса, ошончолук бактысыз болот дейт да. Биз деген сөздү көбүрөөк айтып, жана жакынын ойлогон үй бүлөлөр бактылуу болот экен. Келиңиз анда, үй бүлөлүк ОК радиосу менен биргеликте болуңуздар. Силердин эң жакшы ишиңер үй бүлөгө күйүмдүү болуңар деген сонун сөз бар. Анда уланталы эми Зарина ошол жаңы таанышкан кезиңерди айтып бербейсиңерби? Негизи эле айтылат эмеспи? Кыздар атасын көрүп, агасын көрүп, ошол келечектеги жубайын тандайт дейт да. Мындай өзү деле байкабай калышы мүмкүн, бирок ошол мындай бир окшоштукту сезе алып анан кийин тандайт деп калат да.
Мелистин эмнесин, кайсыл сапатын, өзүнүн кыял жоругун көрүп тандадыңыз эле? Мелис экөөбүз деген кафеден таанышканбыз. 1980-жылы да кой. Мен Бишкекте окуп жүргөм. Ошол учурда 2 айга эле балыкчыга барып калгам да, балык шаарына. Байкем ошол жакта жашап, анан жеңемдердин кафеси бар болчу. Ошол жака администратор болуп бер деп эле чакырган да. Анан ошол боюнча эле калып калдым. Ал кезде Мелис жок болчу, администратор болуп иштеп аттым. Кафеде. Кафеде. Анан ошол учурда чоң банкетный зал ачылып, музыканттар изделип калды да. Анан мен эсимде жок, бирок Мелис айтат да, бизге ошол учурда келиптир. Тима байке менен келгенсиңби? Музыкант болуп келет. Кафеге музыкант керек болуп. Анан мен жактырбай, бизде музыкант жок деп коюптурмун да. Анда мындай байкууга Мелис эсте эле калып, анан сиз тиги эсте калбай калган, ошондой болуп калган. Ооба, мен эсимде жок. Себеби улам эле музыканттар көп келип атышкан да. Анан жок деп коем. Анан кийин Мелистин жандардаган Тима деген байке бар болчу. Ал хозяйканын өзүнө чалыптыр да бизге. Ошол жака чалып, анан ошол аркылуу жумушка кирип калышкан. Анан башында Мелисти жактырчу эмесмин. Анан ошо кечкисин ырдачу, түнү менен Караколго барып окуп, кайта кечкисин келчү да. Каракол балыкчыга күндө барып келиштешим да. Күндүз окуда, кечкисин балыкчыда болуп. Эмне үчүн жагым сезимдер болчу эле? Эмне себептен? Билбейм. Же мүнөзү, же мамилесиби? Жок, мүнөзү деле эмес. Ал кезде мындай даже мындай сүйлөшчү, айтакыр эле сүйлөшчү эмеспиз да. Себеби келип ырдап кайта кетип калчу. Анан ырдап эле ошол боюнча эле жактырып калдык. Ошо сиз Зарина жакты карап көбүрөөк ырдай бергенсиз го дейм, Ооба, ошондой болуп калды да. А. Себеби мен отурган жер, Мелистер ырдаган жер маңдай болуп калды да. Анан кухнядагылар, залдар, ой, сага карап ырдап атат, сени карап ырдап атат, сага ырдап атат деп атып эле анан ошого көңүлүм бурулуп баштады да. Анан ошол боюнча эле таанышып, Караколдон качан келет деп күтүп калдык. Ошентип таанышып калдык. Мелис, эми сизге эле ушул суроо? Мен деле эми мен 2006-жылы ошо Караколго тапшырдым да. Музыкалык окуу жайгычы. Атам менен апам ошол жака окуу, ошол жакта бизди окуткан мугалимдер жакшы окутат деген. Караколго барып калып, анан бизде баягы балыкчыда ар кайсы улуттар аз да. Орустар, анан кыргыздар эле да. Анан Каракол болсо баягы интернациональный город даякчы. Уйгурлар бар, өзбек туугандар бар, дунгандар бар дегендейчи. Анан аякта 1-2 жыл иштеп жүрүп, анан бир уйгурлардын кафесинде иштеп калдык. Анан ошол жака келген аябай уйгурлардын көздөрү, каштары кара болуп, чындыгында татынакай болот го. Анан ошолор көп келчү да, уйгурларчы. Анан аларга музыка коюп берип коюп эле бийлегенин карап эле суктана жүрчүмүн менчи. Би да бир өзүнчө чоң искусство го. Ооба. Ийиндер менен монтуп бийлешет. Акырындан эле бийлейт да, монтуп алыпчы. Анан биз да барып тааныш бийлейбиз да. 15 мүнөт бийлегенде эле 2 ийинибиз талып калат да. Анан муну айтып атканым ошол да, мен мага биринчи ошо мындай башка улуттагы кыздар жакчу да. Көздөрү, каштары кара болуп турса, шырыпчы. Анан ошо балыкчыга 2009-жылы ошо Смак деген кафеге барайын деп биринчи кирсем, ошо Зарина туруптур. Анан ушу музыкант керек эле десем, жок, бизге кереги жок деп, даже орусча сүйлөп койсо керек эле, көбүнчө орусча сүйлөчү Зарина деп ушинтип койдум. Анан ичимен ойлонуп, бул да уйгур балыкчыда мындайлар жок эле, бу кайдан келген деп ойлонуп койгом да. Анан ошондон улам анан Заринаны жактырып, анан ошо Смактан таанышканбыз да. Мен ошол жака музыкант болуп киргем. Ошондой болгон. Биз эми мындай жагымдуу элестер менен жашайт экенбиз да көп учурдачы. Мисалы ошол жубайлардын бири-бирине болгон ушундай бир жакшы таанышуусун балдарга айтып бергенде өзү да сонун экен да. Мен да үйдөн балдарга айтып берип калам да. Келинчегим менен кантип таанышканыбызды. Анан эсинде калып калат да. Анан балдарыма ошол ар бир баламдын ошол төрөлгөнүн айтып берем да. Кечөөнү баламдын туулган күнү болду, анан кийин анын төрөлгөнү, кандай окуялар болгон, ошолорду айтып берем да. Анан улуу балама айтып бербеймби? Сен төрөлгөндө мен мындай болгон дебеймби деп анан айтып берип, ушундай айтып берсем, бүгүн бир кагазга кат жазып коюптур.
Анан катты карасам ошол төрөлгөндөгү атам мага ушундай деп айтып берди эле деп аябай сонун жазыптыр да. Анан мен таң калдым да, көрсө балдарга таасирленет экен да. Алардын баягы учурлары анан өзгөчө ушул бири менен таанышкан учурларды балдарга көбүрөөк айтып бериш керек экен да. Ушул нерсени угармандарга да көрөрмандарга да айтат элем да. Эгерде сизде ушул дасторкон үстүндө отурсаңыз, балдарыңызга ошол нерсени көбүрөөк айтып бериңиз. Бул аябай сонун. Анткени баягы жубайлардын ата энесинин бири-бирине болгон мамилеси, ушундай жакшы учурларды эстеп калгандыгынын өзү сонун экен да, балдар үчүн жакшы таасирленет экен. Жакшы. Анан эми бизде мындай го, көп учурда бул көйгөй эркектерде көбүрөөк болот да. Анан үй бүлөдө көбүрөөк. Мисалы Мелис менен чогуу бир жака баралы дедиңиздер. Анан Мелистин досу чалып калды. Бир жака барып келели деп калды да. Мына ушул учурду көп кездешет да. Ушундай учурда кандай кыласыңар? Кандай алып чечесиңер ушул көйгөйдү? Анткени бул дайыма кездеше турган учурда. Мисалы бойдок достор болуп калат, үйлөнгөндөр деле ушундай учурда. Мен ошого мен жооп Мелис даярданып атасыз. Мындай болот эми. Өзүбүздүн үй бүлөбүздө боло турган болсо, Зарина айткандай чын эле баягы мурун жаңы үйлөнгөндө 2012-13 жылдары бирибизди түшүнбөй, мен да жаштык кылып, Зарина деле жашты, экөөбүз тең 24 жашыбызда баш коштуңар. Баш кошконбуз да. Анан ошондо деле ошо жакшыраак кылып турбуз. Анан Зарина түшүнбөй, көбүнчө кызганып, жумуш жагындай тияка бияка кетиш керек болсо ошондой боло берчү да. Достор менен кетип калсам, мен каяка кетип калдың, эмне болдуң депчи. Анан чынында мен деле кетип калчумун да. Кол шилтеп. Анан кийинчерээк эле азыр ойлосом ошо мурункуга караганда азыр көп мындай жакшы да биздики. Себеп дегенде ошо убакыт керек экен да үй бүлөгөчү. Ошо кандай түшүнүк келди? Мисалы жөн эле ошол кездеги ошондой кылып турмун, анан азыр мындай болуп калды дегенде ошондо мындай эмне түшүнүк келди? Эмнени түшүнүп калдык ачыгыраак? Кайсыны? Эми анда кандай түшүнүк десем, эми анда ошо жаштык кылып эле баягы туура эмес кылчу экенбиз чындыгында. Себеп дегенде эми үй бүлөдө өмүрлүк жубайды дагы сыйлаш керек. Өмүрлүк жубайдын эне да сенин тукумуңду улап атат. Анын орду аябай бийик экен да. Анан убагында биз билбейт экенбиз да. Жаштык кылып билбей эле тияка бияка басып кетип эле ошону мен түшүндүм да. Анан азыр болсо эч мен мисалы андай кыла албайм да. Себеп дегенде ошо баарына чогуу жүрүп ошо түшүнүп калдык да кыскача. Азыр көбүнчөсү Мелис дагы жалгыз жүрө албайт да. Досуна же бир жака же эфирге же бияка бир жерге бара турганбыз. Жүрчү чогуу барып келели деп така ээрчитип алат да. Анан чарчап турсам өзүң эле барып келдим же бир жанына бир бала ээрчитип алчы дейм. Көнүп алдык өзүбүз делечи. Таккай чогуу. Анан мен да ошо 2015 болуп калат го дейм. 2015-жылдары Сыймык байке менен таанышып калдым да. Сыймык Бейшекеев агабыз менен. Анан ошол кишиден дагы көп нерсе алдым да. Себеби эмне алдыңыз? Көп ошо үлгү. Өмүрлүк жубайды кандай сыйлаш керек, энени кандай сыйлаш керек, балага кандай тарбия бериш керек. Аны деле Сыймык байке отуруп алып кел, бергелчи отур. Сен аягыңды монткиниң, энеңди монткиниң деп деле айткан жок. Баягы гастролдук сапар менен көп эле жүрдүк. Анан баягы сыныктын баары жугушту дейт го. Анан ошонун баары баягы Сыймык байкенин жакшы жерлери мага жукты окшойт. Анан көп мындай байкадым да. Ошо байкасам ошо бир жолу эсимде, Нарынга концертке барып, анан эртең мененки ошо 7-чи, анан 8-мартта концерт койгонбуз да. 7-синде концерт коюп, анан 8-күнү эртең менен 7-де туруп эле эң биринчи апасына чалды да Сыймык байке. Чогуу эмеде жаттык да гостиницада. Апасына чалды. Анан кайненесине чалды. Андай анан жеңеге чалды да. Анан мен эмне биякта жатам да менчи. Көрсө деген ошол нерсе эме болот экен чындыгында, жагымдуу болот экен да. Албетте. Өмүрлүк жубайга жакшы. Энеге андан сонун болот экен. Анан мен дагы чалдым ошондой болгон. Ошо Сыймык байкеден дагы билип калып, анан көп нерсени ошо Зарина экөөбүз жүргөндө кээде баягы ылдый өйдө болуп кетет, таарынышат, баягы казан аяк кагышат да үй бүлөдө чындыгында. Эми андай болбойт деп баягы мактанып укмуш жашайбыз деген жокпуз. Андай да болду, ылдый өйдө болду да.
Анан ошол Сыймык байке жолугуп калып, анан ошол Сыймык байкенин жанына жүрүп көп нерсени мен да үйрөндүм да. Үйрөнүп, анан деп өзүм мындай байкап, ушуну туура эмес кылып жүргөн турайм, кой мынтиш керек экен деп. Анан ошол кезде дагы Сыймык байкенин дагы аялына мындай камчыны катуу кармап, кыска нуска сүйлөп, эркек негизи ошондой болуш керек экен да, аял менен баягы бирдеме болгондо эле ажылдап уруша берип дей бергенде болбойт экен. Майдачыл болду. Майдачыл болбой, эркек кыска, нуска, чөткө айтып коюш керек экен. Негизи эркек ошондой болуш керек экен да. Унчукпай коюшса эле өтүп кетет экен да. Эркектей болуп ошол эле учурда үлбүрөк болбосун дегендей. Анан Сыймык байкелердин дагы ошол учурда дагы кичине жеңе экөө бирдеме талашып, тартышып кеткенде көп нерсени көрдүм да. Жеңенин дагы эркекти бир тепкичи өйдө көтөрүп, баягы эркек алдыда туруш керек. Аны көрдүм. Сыймык байкенин ушу аялды кандай мамиле кылыш керек, анын баарын көрүп, анан ошо мен аябай Кудайга ыраазымын да, ошо Сыймык байкеге жолугуп калып, ушу чыгармачылыкта көп концерттерде тиякта биякта жүрүп, анан көп нерсени үйрөндүм десем болот да. Ооба, жакшы ой, чынында эле. Мындай жакшы адам менен, жакшы үй бүлө менен дос болсоң, ошого жараша ким менен дос болсоң, ошондон чыгат да бардыгы. Үйрөнөсүң, көрөсүң. Анан кийин үйгө келет дагы, мисалы, көп учурда баягы биздики кандай? Үй бүлөлөрдө мисалы бир жерге конокто болуп калганда жакшы мамиле кылса аны карап калат. Начарыраак мамиле кылса аны да көрөт. Тиги начарыраак мамиле кылат экен, башкарат экен, же башкарылат экен, жана башка да бул нерселер. Өткөндө бирөө чогулушта отурганбыз да. Чогулушта отургандан кийин мындай телефондорду өчүрүп атканбыз. Өчүрүп отургандан бирөө чалып калды дагы телефонду. Келинчегим чалмак эле жооп берип койсом болобу деди да. Ал жерде жооп бербей эле койсо болот. Бирок ошол нерсени байкадым да мен. Келинчегим чалат эле. Бул мага маанилүү. Ошону жооп берип коеюн. Эми келинчегим эмне жөнүндө чалат? Мисалы балаңыз тигинде мектепке барды эле жана башка. Бирок ошол маселе, ошол чала турган учур анын үчүн маанилүү болуптур да. Экинчи эле жагдай ушунун. Инилерибиз болот, отуруп сүйлөшүп отурабыз, анан айтып калды. Жубайлардын мамилеси жөнүндө сөз болуп калдык, анан минтип атпайбы? Келинчегим дейт. Мен иштеп аткан жумушка шиш кырадай болуп келе берет дейт да. Желиме кустай болуп келет дейт да. Анан кийин ойлондум да, жүрөктө канчалык деңгээлде жаман да жек көрүү бар. Өзүнүн келинчеги. Татынакай балдары бар. Экөөнү айтпайсың бири-бири менен мамилеси начар деп. Бирок баягы жүрөктө эмне болсо оозунан ошол чыгат деген сөз бар экен да. Жүрөккө эмне түшүп калса, ал сөзсүз түрдө чыгат экен. Анан кадам менен кошулат экен да. Анан аны көрүп алып ойлондум да, чынында эле. Азыркы учурда ошол жубайлардын ортосунда эгиз козу болуп ээрчишкендер аз эле арабызда. Көпчүлүгү керек болсо күйөөсүнөн уялгандар бар, аялынан уялгандар бар. Чогуу ээрчитпегендер бар, мына ошол сыяктуу. Жана бул аябай жакшы деп айтат элем, чынында эле. Канча жылдан бери, 5 жылдан бери билем силерди. Эгиз козду болуп ээрчип жүрөсүңөр, э? Зарина эфирдин аркасында эле көшөгөнүн аркасында калчу эле, бүгүн көрүнбөй, күч байлап келиптир бизге. Жакшы. Анда урматтуу бармандар, уланталы азыр болсо мынакей баарлашып атканыбызга жарым саат болуп кетиптир. Эми Мекубайды дагы ырдатпасак болбойт. Комузду кармап алып анан ырдап берелим да. Зарина да ырдап берем деген дагы Жок, ушу мен ырга такыр эле жок эми. Сүйлөшсө. жакшы. Анда сиздер үчүн Асылбек Өзбеков агабыздын Өмүр деген чыгармасын ырдап берейин. Эми бул ырда көп нерсе жатат да, ошол эле өмүр, сиз айткан үй бүлө. Эми биз деле жакшы элебиз, азыр араң эле 35-36дабыз. Бирөө айткандай маслабыз дегендей. Бирок ошончолук убакыт өткөн сайын артыңды кылчайып карап, бул жерде туура эмес кылып койгон экенмин. Мондай кылыш керек экен деп, анан ошого жараша дагы ыртандап калат экен адам баласычы. Анан ушуну да аябай жакшы көрөм да. Анан колдон келишинче аткарып берейин. Убакыттын өтүшү менен ырлар да тандалып. Өмүрдү чыгарып берейин сиздер. Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн
ойноп гүл өмүр өтсө жаралбайсың кайрадан. Өмүр сен чалкып жаткан көлдөйсүң, бирде өмүр салкын соккон желдейсиң. Каалаганча пайдалана бергидей же өмүр сен колдо буюм эмесиң. Жаштыгым сен кайда калып баратат, өмүр өтсө ак чач кылып жаратат. Ар жагынан ак жолугуң булгалап алыс калдың. Айланайын балача. Uzun ömür же кыскабы ким билет, акыр бир күн сокпой калат бул жүрөк. Сыйлашалы өмүр өтүп кеткенче көңүл калуу ölümden da güçlü. Sıylaşalı ömür ötüp ketkençe gönül kalur. Ölümden da güçlüdür. Ölümden da güçlüdür. Barakelде. Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз улантабыз. Анан жаңы азыр бизге кошулгандар болуп турган болсо, анда айта кетейин. Бүгүн бизде ырчы Мелис Элебесов жана колуктуусу Зарина Элебесова менен биргеликте маек куруп атабыз Үй бүлөлүк Окей радиосунда. Анан мен болсо баягы жубайлардын ортосунда кызганыч сөздүү да болот да, анан чыгармачылыкта болгондон кийин кызганыч да болот да, туурабы? Анан ошол кызганыч, мисалы кээ бир айтат экен, кызганыч дегендин кереги жок дейт экен. Кызганыч бул туура эмес дейт экен. Кээ бир айтат экен, кызганат бул сүйөт деп коет экен. Анан силердин түшүнүктө бул кандай? Кызганыч болуш керекпи? Негизи кызганыч болуш керек, бирок деген эми чыгармачылык жолдо аны да түшүнүш керек го. Кантип түшүнүш керек? Мисалы, мына Мелис клип тарткан атат, же болбосо тойдор да канатат, анан кийин мындай кызганыч болуп кетет да, ушундай болуп кетеби? Эми азыркы тапта тескерисинче, мисалы клип тартып аткан учур болсо, эмнеге аны карап, мындай жакында эле бир чукул арада эле неме дуэт жаздырышкан да. Анан бир сахнада ырдап калышты, тойдон ырдап калышты. Анан мен тойдо отурам, Мелис дуэт ырдап атышат. Анан бүткөндөн кийин айтып атпаймынбы? Эмне үчүн ал жакты сен карап ырдаган жоксуң? Себеби ырдын темасы лирика болчу да, сүйүү жөнүндө. Анан сенден ошо элди тартып, наоборот аны карап, майын чыгарып, карап ошону эми чындыгында сүйгөн сыяктуу кылып карап, анан ырдашың керек деп. Мелис не деп жооп берди?
эмне деп жооп бердиң эсимде жок. Эмкисине десем керек эле. Анан азыркы учурда мен кээ биркилер айтат го, мисалы кызганбаса сүйүү жок деп. Мен ага кошулбайм, себеби дегенде сөзсүз түрдө кызганасың. Бирок кызганам деп эле ырдатпай, ырчыларга жолотпой койгон бул туура эмес. Себеби ушул жолдо келатат. Ишеним эмеспи? Ишеним болсо кызганыч болбойбу? Ооба. Себеби мен ишенем да. Азыр наоборот жашыраак ырчылар. Мурун эми кандай десем, ошо жашыраак кылып, туура эмес ойлончу экем да, себеби деген турмушка чыга электе мен тараптан мындай ырчылар бул жаатында деген таанышымда жок болчу, билчү эмесмин. Мелиса айтканда кыргызча ырларды деле укчу эмесмин. Анан турмуш өзү эле бул жолго салып койду го дейм. Себеби өзүнүн таланты турса эмне үчүн колдобош керек. Анан анын үстүнөн дагы Мелиса өзү да айтып атпайбы? Сыймык Бейшекеев агабыз менен Алтынбек Кыдыралиев деген жакшы ырчы жигиттер менен чогуу жүргөндүктөн баягы жүрөк дагы тынчыраак, анан кийин ишеним да көбүрөөк го дейм, Ошондон болду болуш керек, бирок кийинчерээк өзүм деле түшүндүм да. Бул жолду тандагандай анда колдош керек. Суроо Мелиске болсун. Ошо жубайлардын ортосунда бири-бирине болгон ишенимди арттырыш үчүн кандай кылыш керек? Ошо ишенимди жаратыш үчүн. Эми Бул аябай өзгөчө маанилүү нерсе да. Анткени бири-бирине ишенбестиктен дүйнөдө канчалаган адамдар эки жолго түшүрөт экен да. Убакыт менен эле көрсөтүш керек ошо. Убакыт менен сыйлап, өзүңдүн баскан турганың менен эле көрсөтүш керек да. Анан эми радиодо болуп атпайбызбы эми азыр десем да коем. Эми баягы ачыгын айтыш керек да. Мен негизи ушундаймын да. Чынчылдык го дейм досу. Баягы чынчыл болуш керек туура. Анан биз деле эми үй бүлөдө мына Зарин экөөбүз жашаганыбызга ушу ноябрдын 13-үндө 11 жыл болот экен, жашаганыбыз. Кот болсун. Таанышканыбызга 12-13 жыл болуп барат да. Общий стаж. Трудовая книжка деп койсун. Анан эми орто жерден чын эле мен өзүм ушундаймын. Эми эфирден кээ бирөө баягы муну мен баягы мактанганымдан айтпай элемин. Биздин артыбыздан келаткан жаштарга бул негизи эле Окей радиосу ушундай го. Мисалы Санжыра Кыргызстан ондорун койсоң эле деп ырдай берет. Окейге кээде койсоң сонун маектер болот да. Ыр эмес, ошо ырдан биринчи маекти уккун келет да. Анан ошон үчүн мен дагы баягы сабак болсун деген ниетте айтып атам да. Анан эми баягы эркек болгондон кийин сиз айткандай, Канатбек айткандай, той топурда жүрөсүң, концерттерде жүрөсүң, анан ылдый өйдө болот экен. Эми эркек деген налево направо баспай койгон эркек болбойт экен да. Анан менде деле орто жерде болгон да. Ошол убакта болгон. Зарин экөөбүз аябай катуу таанышканбыз. Зарина мен ушундай аябай ыраазы болом. Мен да ушу эфирден пайдаланып, азыр мына 6 миллион эл угуп атат да. Башка аял болсо кетип калмак болуш керек деп ойлойм да. Эми аябай укмуш болгон эмес, бирок эми чындыгында ошо Заринанын кичине көңүлүн оорутуп алгам да. Анан ошондон кийин мен ишенимге аябай кирип, мага бир 15 эле күн берчи. Мен 15 күндө мен сага кандай болоюн, сен кандай ойлосоң, мен ошондой эмеде жүрөйүн деп анан ошо ишенимди 15 күн кылып, анан 1 ай кылып, 2 ай, 3 ай, 6 ай, 1 жыл кылып, анан мына ошондон кийин 4 жыл келди. Анан ошондон бери келатат да, Кудайга шүгүр. Ага чейин чындыгындачы Канатбек. Мына мындай эфирден сырткары мындай турганда эле айтайм да, эчтеке билбей эле жүрүптүрмүн да менчи. Үйлөнүп алып эле жаңы ырдай баштадым, тамада боло баштадым. Адам эмне болгондо көбөт. Акчасы көп болгондо көбөт экен. Көзүңө май басып калыптыр деген сөз, бул кыргыздын таамай айтылган сөзү бекер калбаптыр да. Чындыгында ошондой болуп калган да меники делечи. Той топурларда жүрөм, балыкчыда 1 айда 30 күн болсо, 30 күндүн 17-18 күнү күндө тойдо. Ушундай болуп калгам да. Чындыгында элдин оозунда алынып, тулпар тушунда күлүк күнүндө дейт. Мен ар дайым айтам да, ошо азырда эфирден пайдаланып. Ошондой болгон чындыгындачы. Эчтеке билбей эле жөн эле көзгө май басып, Зарин эмес, даже досторума дагы жолукпай ушундай ошондой күндөр болгон. Анан ошол убакта Сыймык байке менен гастролдо жүрүп, анан Сыймык байке бергелчи деп. Мындай жакадан кармап туруп, өзүңө эсиңе кел, момундай болуш керек. Үй бүлө деген момундай болот, тигиндей болот деп жакшы айтып. Анан ошондон кийин аябай ишеничке кирдим. Ошондон кийин өзүмө да мээме тык деди. Бул үй бүлө деген
аябай бийик нерсе турбайбы деп. Анан үстүнө ошол убакта дагы балдарым чоңоюп, кылыктары чыгып, сонун боло баштады да. Ошондон кийин жакшы болуп калды. Анан андан бери дагы жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр эми бири бирибизге аябай ишеничибиз жакшы. Анан ошон үчүн дагы жөндөн жөн кызгана бергенде ар жакта ишенич турса, кызганычтын эмне кереги бар деп ойлойм да мен, мисалы. Жакшы. Кошумча барбы, Сарина? Кошумча деле жок. Бүт эле айтып салдык. Өзү эле айтып койду. Жакшы. Эми мындай чынында эле ошол нерсени түшүнүп билип калган өзү сонда. Мисалы, мен үй бүлөдө мындай кылам да, меники. Келинчегим менен ошол ишеничти артыш үчүн мен ачык айтам да. Мисалы, мындан бир 2 жыл мурунку дейм. Бир тааныш ошол жердешибиз жүр мен менен үйгө барбайсың деп калды да. Анын мен жүргөнүн билчү элем. Анан эми жаңы таанышканда эле мен биринчи шакегимди көргөзөм да. Элдери катса мен көргөзөм. Менин 2 кызым бар, 2 уулум бар. Татынакай келинчегим бар деп айтам да. Ошол нерсени айтасың. Бирок алар деле ошол сөздө эле кээ бир ойлойсуң да, бул сыйлап калат болуш керек. Ошол сөздү айтканда мындай кичине мындай тартынып калабы десең, кээ бир тескерисинче тартынбайт да. Күчөйт, а? Күчөйт. Анан келинчегиме айтып берем. Ушундай болду. Мен барган жокмун. Ошол нерсе аял затын аябай мындай аябай жагымдуу да. Ушундай болду. Мен ушундай кылган жокмун десең, анан ойлонот да. Анан ага боло турган ишенимди жаратасың. Анан ал болсо сага боло турган ишенимди аракет кыла берет экен да, ушул нерсени. Анан мындай кылып, мондай бүгүнкү күндө эң эле эркектердин алсыз жагы бул порнография болуп атпайбы? Уят сыйты жок кино тасмаларды көрүү. Мына ошол дагы мамилени бузат экен да. Көбүнчө да эркектердин көйгөйү. Анан ошол нерселер мына чыгып калып атат, муну көргүм келбейт деп мындай ошол нерсени айтыш керек экен, сүйлөшүпчү. Мен муну көргүм келбейт, монтип чыгып калып атат. Анткени муну көргүм келбейт деген сөздүн өзү эмне? Мен сени сүйөм деген сөз да. Мен сени сүйөм. Мен башка адамды карагым келбейт деген сөз да. Жакшы. Анан уланталы урматтуу угармандар, келиңиздер. Анда эми азыр мындай кылалы. Ата эне тууралуу дагы сүйлөп, жакшы сөздөрдү сүйлөп калдык. Ата энеге болгон сый урматты, жер үстүндө узак жашаган келсе, анда ата энеңди сыйла дейт да. Жер үстүндө узак бекутукта жашаган келсе, анан иш жүзүндө кандай алып көргөзөбүз? Иш жүзүндө эле ошол жаштык кезде эчтеке билбеппирбиз дегендей. Анан азыр аябай ата эне кымбат экенин билип атабыз. Себеби биз бул шаарга көчүп келгенден кийин аябай билинип калат экен да чындыгында. Үйдө жатып, үйдө эмне кылып атышат болду экен деп эле. Сарсаноо. Сарсаноо эле ойлонуп элечи. Ошол эми ата энени сыйлаш керек. Себеп дегенде ар бир балаңа мисалы кандай кылыктарды, эмне тарбия берип, мисалы мен кээде ваннага баяманды мен кээде жунтуп калам да. Сарина жунта кал дегенде жунта калайын. Жунтуп антип жатканда ошол кайра өзүм эсиме келет да. Мени деле ушинтип атам менен апам чоңойтподу беле. Эгерде жунтпай койсо, мисалы моккочо болуп, кирип болуп, жүдөп эмне болот элек? Анда бул жашоого такыр келечеги жок болмок да. Ошол сыяктуу. Тем более азыркы заман менен биз кичинекей кездеги өскөн замандын айырмасы асман менен жердей. Ал кезде азыркыдай үйдө ысык суу, муздак суу деген шарт жок. Кирди жууган автомат деген жок. Бүт колго бир эле мончо болгон, мончого барып жууч. Мына ошол кандай кыйынчылыкта бизди баккан. Анан ата энени кандай болгонду эч нерсе талашып, эч нерсе спорт эткенге акыбызда жок да. Чындыгында. Мен ата энени ошондой эле билем да. Сарина, сиз? Мен эмне дейм? Биз үйлөнгөндөн баштап 10 жыл үйдөгүлөрдүн колунда болдук да, менин апамдын колунда. Анан бияка келердин алдында мелис экөөбүздө чоң талаш турду. Мен кетпейм деп. Мен үйдө эми жалгыз калбайм, атам апам менен чогуу болом. Сен шаарга барып чаармачылык менен иштеп, балыкчы. Муну келердеби? Деп сонун. Чындыгында балыкчыда эле калгым келди да. Ошол жака көнүп алганбы, балыкчыда калам деп анан аягында чогуу кетели деп чечтик. Үйдөгүлөр да жок болбойт. Бир үй бүлө чогуу болуш керек деп. Анан ошол себептен ойлойм да, ушу кайнене менен кайнатама мен ушундай бир жакын болуп көнүп алган окшойм да. Негизи азыркы эмес, негизи эле көп учурда кайнене кайната менен жашаш кыйын деп айтышат го. Бөлүнгүлө, өзүнчө жашагыла. Анан турбай кетип калгандар деле көп. Анан ойлой берем да, ушу
биздин мамиле жакшы болуп жакын болгон үчүн мен калам дедим болуш керек. Же болбосо жок, сүйүнмөктө же болбосо жок деп мелисти алып келсек чагылы шаарга кетмек. Себеби мен шаардан келе эле кайта балыкчыда калып калдым да. Жүр чыгармачылык менен кетебиз, мынтебиз шаарга кетебиз деп. Анан ушул жерден бир суроо берейинчи. Мисалы мына жаңы келген келиндерге мындай кандай кеңеш берет элеңиз? Ушу кайната менен кайненеге ошол мамиледечи кайсы нерселер мындай өзгөчө керектүү? Бир 2-3 атай кетпейсизби? кайсы нерсе башында эми жаңы келген кезде деген менин оюмча бүт баары эле көнө албай, себеби уже башка бир мамлекетке түшүп атасың да, ошол учурда көптү кыйналып жашагысы келбейт болуш керек деп ойлойм да. Уже баарына эле кайыл болуп эле депчи. Анан бир аз убакыт өткөндөн бул мамлекетке да көнөсүң. Тескерисинче уже башка жака баргың келбейт. Мисалы эки жака чыкканда дагы биз бат эле келебиз. 4 күн барсам бир күн коном, бүттү, кайта бияка келемин. Азыр мага тескерисинче кайын журтум мага өзүм 4 күнүмдөй да. Баттан көнүп калдык да. Анан бул эми билбейм кандай десем, бир аз чыдап коюш керек. Чыдамдуулук керек, э? Пока ушул адаптация болуп көнүп кеткичекте. Анан ошол учурда жаңы үйлөнгөндөргө көп айтам, жолдошторуна айтам да, күйөөлөрүнө колдоп кой, туталанат, ыйлайт. Себеби көнбөгөн киши кеткиси келет. Колдоп эки жака чыгарып алаксытып койсо эле аял киши бат эле көнүп кетет. Анан эркек киши деген жок, бул аял өзүнчө туруш керек. Мынтип кичине дистанцияны кармаса, анда аял кишиге кыйыныраак да. Бир үй бүлөдө жашаш. Жакшы. Анан мен да кошумчалагым келип атат да. Мен кээде кыйын болуп калганда бир сөздү эстейм да, бул мага аябай жардам берет да. Балким угармандарга, көрөрмандарга дагы пайдасы бардыр. Мындай деген сөз бар го. Сен нааразы болуп турган нерсе кимдир бирөөнүн кыялында дейт да. Биз нааразы болуп турган нерсе кимдир бирөө кыялданып жүрөт да. Ага жетпей жүрөт. Ошол керек. Анан көп учурда ушул нерсени ойлоном да. Анан чынында эле шүгүрчүлүк келтирем, ыраазы болуу. Нааразы боло берсең, бат талкуулайт экенсиң да. Нааразы болсоң, колуңа тийген нерсенин баары талкууланат экен. Ыраазы болгон адам көп нерсеге жетет экен да. Анан сөзсүз түрдө баягы бул айтылып жүргөн мисал, бирок дагы айталагым келет да. Келинчеге жубайлар келип анан кийин ошол келин келсе келгиле. Акылманга келип анан кийин ушундай жубай менен ушинтип мамилем жакшы болбой атат десе, оозуңа суу ала жүр дейт го. Анан тиги оозуна суу ала жүрөт эмеспи? Анан суу ала жүрүп анан ошол сууну баягы сүйлөйүн десе суу чыгып кетет да. Анан жутпа да дейт да. Анан ошентип анан утуп алган экен деп болот эмеспи? Анысы кандай биз унчукпай чыдамдуулук менен көп нерсени жеңе алып болушубуз керек. Жакшы, урматтуу бармандар, келиңиздер. Эми кезекти болсо балдарга көңүл бурсак, анткени балдарда өзгөчө бүгүнкү күндө ошол балдарды тарбиялоодо ар бир үй бүлөдөн жакшы бир каада салттан алсак болот да. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн бир жакшы жагы бар балдарды тарбиялоодо. Мына жаңы эле келатам, үйдөн келатсам, балам кичинекейим 5 жаштагы телефон бербейсиң мага дейт да. Анан неге десем, мен ойнойм дейт. Анан мындай көйгөйлөр бизде деле, силерде деле бар да. Албетте. Анан албетте эми бүгүнкү күндө ушундай бир сабак окууда, мисалы үйдө балдарга мындай талим тарбия берүүдө каада салттардан бир бөлүшө кетпейсиздер. Мелистен баштайбыз. Мисалы ата энеден үйрөнгөн бала тарбиялоодо жанагы бул нерсени кылба деген жөнүндө айтып берейин. Ошо бир үйдө бир үй бүлө болгон экен да. Баягы эл ырчысы эстебес тоонунда бир концертине барганда мен ошондо көрдүм эле да. Туткуч агабыздын. Анан ал баласы балдан аябай аллергиясы бар болчу экен. Анан муну жебе десе эле жей берчү экен. Анан ошол баланын апасы бир чоң бир акылман улуу сакалдуу кишиге алып барып, "О, балам ушундай бал жеп атат. Тигиндей мындай ушуну бирдеге кылып дем саласызбы? Айтып туура түшүндүрүп коюңузчу" десе, 40 күндөн кийин келгиле, азыр эчтеке кыла албайм деп коюптур да. Анан 40 күндөн кийин келиптир кайрачы. 41-күнү келсе анан айтыптыр, "Балам бал жебе, тигиндей мындай, сен жакшы боласың да, тигиндей мындай" деп эле коюптур да. Анан рахмат деп кетирип анан тиги келин айтыптыр атагачы. "Ата баягы деле айтып койбойт белеңер, эмне 40 күн дедиңиз эле?" "Жок балам.
ал күнү силер эң биринчи келген күнү мен өзүм бал жеп аткам депчи. Себеби адам баласы ошо 40 күндө негизи тазаланат экен да. Мен өзүм бал жеп атып кантип балага бал жебе деп. Анан ошол сыяктуу адам баласы ошо бала тарбиялоодо да ошол экен. Өзү кылган нерсени мисалы кылып алып, мисалы тамеки чегип атып балам тамеки чекпе. Андай болбойт, туура. Таасири жок Деген да туура эмес да. Сен уже тамеки чеккениң балага уже сен тамеки чегүүгө уже жол арыкты туура чаап бергениң деп мен билем да. Ошондой кылыш керек. Анан үй бүлөдө да бала тарбиялоодо да задний көз ошондойбуз. Үй бүлөдө кичине проблемалар ылдый өйдө болот, сүйлөшүш керек болот. Өзүнчө комнатага келип өзүнчө сүйлөшөбүз. Эмнеге алар проблемаларды билиш керек. Эми бала деген, конечно, сөзсүз түрдө жокчулукту да билиш керек, барчылыкту да билиш керек. Бирок аябай бир балага такыр тиешеси жок нерсени биз өзүнчө сүйлөшөбүз. Анан бири бирибизди сыйлап турабыз. Жана сиз айткандай, баягы кыз балдарды жакшылап сыйлап, мен интернеттерден көп окуйм да. Кыздарды келип мектепке алып баратканда эшикти ачып берип, жаап, сыйлап турса, кыз кийин ошондой өмүрлүк жолдош тандайт. Сиз айткандай, себеби ошол нерсеге адам эме болуп калат экен да, калыптанып калат экен. Үйдөн кыйкырып урушпай. Анан кээ бир үй бүлөлөр бар да, жаман сөздөрдү айтып ийет, эшек, анан тигиндей мындай дебесе, бала да аны көрөт. Анан бала деген ошондой болот экен, губка сыяктуу болот экен. Сиңирип алат, Сиңирип алат. Бат сиңирип алат да, биз унутуп калабыз мисалы. Анан кийин ал ошону жасашы мүмкүн да. Анан мен эң биринчи ошо позициям ошо бала тарбиялоодо. Балдарга занын көзүнчө урушпаганга аракет кылабыз да. Эң сонун ой, чынында эле ата энеси кетирген катачылыкты баласы кетирип турса, ата эне башка эмне дейт? Эчтеке жок. Баягы туюк көчөдөй да. Кошумча эмне дейсиз, биз деле ушул колдон келишинче туура тарбия бергенге аракет кылабыз. Негизи эле мен ойлойм, ушу биздин балдар көп жерге барабыз да, салыштырмалуу, тартиптүү да. Салыштыруудан салмага келет. Анан ошол эмне дейбиз? Туура тарбиялаганга аракет кылабыз. Урушпай, акырын айтып. Урушканда деле бала коркок болуп калат, өз оюн айта албайт. Акырын түшүндүрүп, баланын да оюн угуп, себеби баланын деле өзүнүн ою болот да. Буну кылам эле, тигини кылат элем деп акырын түшүндүрүп сүйлөшкөнгө аракет кылабыз да. Эң жакшы Иран элинин бир макалы бар экен, кыйкырык менен иш бүтсө эшек бир көчө тамсам салмак дейт да. Эбирейлер айтат экен, баланы башынан тарбияласаң дейт, ал карыганда да ошол жолдон чыкпайт дейт экен да. Карамабызда саналуу мүнөттөр калыптыр. Негизи жубайлар менен маектешкенде сонунда үй-бүлөнү толуктап, анан үй бүлөлүк окей радиосуна дагы мынакей убакыт аз калды. Анан азыр эми саламдарды жолдоп, азыр бизди угуп атат, сөздөрдү ата энелер угуп атат, биякта туугандар угуп атат, бир кол булгалап коелу, камераны да карап дегендей. Эми эң биринчи ушул сиздердин Окия радиосунун жалпы жамаатына, Канат байке, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бар болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар, ишиңер ийгиликтүү болуп. Кыргызда айтат экен, итиңер чөп жеп турсун депчи. Анысында итиңер күндөн күнгө эле чөп жеп, ишиңер ийгиликтүү болуп. Рахмат. Ушундай кыргызга кызмат кылып жүрүңүздөр. Ар дайым бар болуңуздар. Аябай сыйлайбыз сиздердин үй бүлөнү дагы. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле ошол бизди угуп жаткан ошол Окия радиосунун жалпы угармандарына, өзүмдүн ата энеме, кайненеме, мама, эгер угуп жатса да, бир туугандарыбызга, досторубузга, классташтарыбызга, бизди тааныган жалпы жакын адамдарыбызга баардыгына тең ушу радиодон, түз эфирден салам айтабыз. Баардыгыңыздар тең үй бүлөңүздөр менен тынчтыкта жашаңыздар. Бир абышка менен кемпир экөө үйдө жатып алып, дүйнөдө тынчтык болсун деп эле абышка кыйкырып экен. Анан кемпир айткан экен да, ой, тынч жатчы, дүйнөнү кой, өзүң үй бүлөңдү тынчтыгы заматчы деп. Анан тынчтык болсун деп. Жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы ошол үй бүлөдөн башталат экен. Биз муну баягы майда деп көңүл бурбайт экенбиз да, ошо майдадан баштап чоңунга чейин кетет экен да. Ошон үчүн үй бүлөдө тынчтык болсун, ар бир үй бүлөдө өнүгүү болсун, үй жоктор үйлүү болсун, балалуу жоктор балалуу болсун. Демек ошо үй бүлөдө үйлүү болуп атса, анда биздин мына 30 жылдык эгемен элибиз өнүгөт деп мен ушу эсептейм да.
үй бүлөдө тынчтык, ден соолук болсун. Жакшы. Тилекке кошулабыз. ооба сиздердин үй бүлөңүзгө кандай десем мен мелистейми оратор эмесмин. Жүрөктөн чыккан жарайт. Бизди угуп аткан баардык угармандарга салам жолдойбуз. Сизге чоң рахмат. Дайыма Мелис шаарга келип турганда эфирге чакырып, эфирде постоянно дайыма чакырып турасыздар. Ошол эмне дейбиз? Кыскача эле ошол. Жакшы. Үй бүлөлүк бакыт каалайм мен дагы. Албетте ушинтип эгиз козду ээрчишип, баягы билинбеген эмеслер үлгүсүңөр көптөрүнөчү. Кайнелерге, кайын журтка, жээндерге, инилерге, карындаштарга. Мына ушул нерсе дагы улана берсин дейт элем. Анан салам айткыла бизден сөз түрдө. Анан Кудайым буйрса дагы алдыда дагы ушул куттуу студиядан жолугушабыз. Чоң рахмат. Урматтуу армандар, бул сааттында көшөгөсүн жабабыз. Сырмаек программасын уктуңуздар. Бүгүн бизде ырчы Мелис Элебесов жана Зарина Элебесова жубайы менен чогуу биргеликте маектеш алдык. Окей радиосу менен чогуу болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан амандашканча.